Барыңыздарга салам, урматтуу Жылдыз Тайм YouTube каналыбыздын катталуучулары. Бүгүнкү биздин каарманыбыз Бегимай болгону 15 жашта. Көптөр кызыккан жана ошондой эле кооптуу көкбөр оюнда кыргыз жигиттеринен калышпай интернет желесинде өзүнүн өнөрүн көргөзүп, кыргыз элин таң калтыра алган. Бүгүн сиздер менен толугураак маек курабыз. Кел Бегимай, бүгүн сен экөөбүз жакшы маек куруп берели. Биздин көрөрмандарга өзүңдү тааныштыра кетсең, канча жаштасың, кайсыл жактан болосуң? Менин атым Бегимай, мен Сокулук районунун Сулаш айылынан болом. Азыркы учурда 9 класстын окуучусумун. Үй бүлөдө канча бир туугансың? Үй бүлөдө 6 бир тууганмын. Үй бүлөнүн ортосунчусу болом. Анан негизи эле бул атка болгон кызыгууң эмнеден улам пайда болду? Кимди көрүп? Кичинекей кезибизде байкем ат үйрөтчү. Бизди отургузуп ошентип үйрөтүп, жаңы баштаганда анан эси алып кеткен да, ошо үйрөтүп жүргөн атыбызды. Ася апасы, атасы, эки бир тууган. Чоң атасы жана чоң энеси менен жашайт. Ася өзүнүн жеке бөлмөсү бар батир тууралуу кыялданат. Жок, ар бир бөлмө жеке өзүнүкү болсун. Ася мой о тиркемесинен QR код аркылуу дүкөндөн төлөдү. Жана 3 жеке бөлмөлүү болду. Жеке ванна бөлмөсү жана жеке ашкана. Мой о тиркемесинен сатып алууларды төлөп, балансты толуктап же акчаларды которуп, 10 миллион сомдук ойнотууга катыш. Ошентип улакка кызыгым кеткен да. 5-6 класста уже тоого мал кайтарып чыгып калдык. Ошол жактан байкем экөөбүз от чаптырып, бири-бирибизди каалап аябай ойночубуз. Ошондон улам пайда болду, э? Ошондо атка кызыгым пайда болуп, аттар сатылып кеткенден кийин бир аз кызыгым кеткен да. Быйыл ошо жарым жыл болуп калды убакка кызыгып жүрдүм. Мурда атам менен байкем кызыкчу, азыр деле кызышат. Атам кызыгып жүргөндө байкем кызыккан экен, байкем аркасынан ошо мен кызыгып кеттим. Урматтуу Жылдыз Тайм YouTube каналыбыздын катталуучулары, азыр өзүңүздөр көргөндөй эле бул жакта Бегимай атын алып келип жайгарып, анан аттардын алдын тазалап аткан учур экен. Бегимай, негизи бул аттарга кандай мамиле кылыш керек? Мисалы айтып коюшат го, атты канчалык аярлап карасаң ошончолук бул эмгегиңди баалап берет депчи, э? Өзүнүн режимдери барбы, мисалы? Режимдери бар. Эртең менен туруп саат 11лерде сугарасың, чөбүн саласың. Биринчи таң атпай саат 6да келип бир күндө 4 мал чөп саласың. Канча мал сугарасыңар? 2 мал сугарабыз. 2 мал, э? Ооба. Түшкүсүн анан кечкисин кылып сугарабыз. Бул жана мен немеде жүрүп, Инстаграмда жүрүп, интернеттеги. Ушул ат менен улак ойногонсуң, э, ошол учурда? Ошол ат менен. Бүгүн жакында бутун алдырып, ошого ылайыктуу бүгүн мине алган жокмун. Бул ат көптөн бери эле байланууда, себеби бул да ошо ооруп келген да. Бир улакка барам деп. Негизи аттарга жакшы мамиле кылыш керек. Анткени жакшы мамиле кылып, аяп баккан сайын булар өз күчүнүн оюнун да көрсөтөт да. Анан азыр айтып калдым го, мен байкем да улак ойнойт деп. Азыр сыртта бул байкелериң да сен менен чогуу ат минип жүрдү окшойт, э? Сиңдиң, анан кийин негизи сенин өзүңдүн жеке атың барбы? Сага менчиктелип берилген? Мен негизи көбүнчө улактарда ошо мен минип жүргөн ат азыр Кашкасууда. Атамдарда. Ал кеткенден кийин ошо бул ат менен жүрөм. Ошо бул ат менен алектенип, бул ат менен көп оюнда
Булат менен жүрөм, көп оюндарга чакырганда бул менен барам. Башка аттарыңа салыштырмалуу бир сага жакшы оюн көргөзүп берет окшойт, э? Кээ бир мисалы азыр бияка келе турган аттардын бири бар, Каркыра деген. Башында ошону минип жүрдүм. Ал дагы жаккан жок. Берки ат жаккан убакта ошо Кашка сууга керектүү болуп ошол жака кеткен да. Анан ошондон кийин эле Булат ошо болгон өнөрүн көрсөтүп. Негизи ар бир аттардын да бир кличкасы болот экен го, ат коюлушат экен. Булаттын кличкасы эмне? Кобра. Кобра. Эмне үчүн Кобра же атаң койду беле же буга чейин? Жок, буга чейин башка болчу экен, билбейт экенмин. Анан үйгө келип Кобра деп койгонбуз. Себеби бул күлүк да. Чуркаганы мыкты, мындай улакты эңип, мындай ат чабышка салсаң жакшы чуркап берет деген ойдомун. Негизи Бегмай өзүң ушул көкбөрү жаатында көкбөрүчүлөрдү көрөсүңбү? Кайсыл оюнчулар жагат сага? Исхак байке, Манас байке, Байтегин байке, анан Дастан байке жагат. Жалаң жаш чыгып келе жаткан жаңыдан оюнчулар жагат экен, э? Алдыда негизи кандай пландарың бар? Алдыда ошо эки немени алып кеткенге оюм бар. Эки кесипти. Кандай? Бири ветврач, бирөөсү повар айткандай эле. Анан бул ат жагында ушинтип мисалы ат үстүндө жүргөндө бир башкача сезимдер болот го. Сенде кандай сезим болот? Мен мындай ат мингенде кадимкидей телефонду өчүрүп таштайм биринчисинде. Экинчисинде оюмдагынын баарын жоготом, анан өзүм аттын үстүндө таза аба деп жүрө берем. Аттын үстүндө жүргөн мындай сага жагат экен да, э? Урматтуу Жылдыз Тайм YouTube каналыбыздын катталуучулары, өзүңүздөр көргөндөй эле Бегмайдын сиңдиси дагы Айкөл мырзалардан калышпай ат үстүндө сонун оюн көргөзүп берди. Саламатсыңбы, Айкөл? Саламатсыз. Канча жаштасың? 13. 13 жаштасың, э? Сен дагы ушул ат үстүндө жүргөнгө, ат минип жүргөнгө канча убакыт болуп калды? Примерно 3 жыл. 3 жыл, э? Анан бул ат үстүндө жүргөндө коркпойсуңбу? Ат үстүндө жүргөндө өзүңө жагабы? Анан сен дагы мисалы ушул Бегмайдай болуп, улактарга барасыңбы, улак көргөнү? Улак көргөн негизи жагабы сага өзүңө? Өзүмө кызыктуу. Кызыктуу, э? Негизи сен дагы жакында буйруса алдыда Бегмайдай болуп, улак чапкың келеби? Анан негизи интернет тармагынан көрөсүңбү ушул көкбөрүнү? Чыгат. Бул көкбөрү эмнеси менен кызык улак оюну? Мындай караганда аттарды көргөн жакшы көрөм. Улактан ар кайсы аттар кимиси кандай күчтүүсү бар, кандай урат, кайсынысы скоростной. Ошолорду көргөндө кызыктуу болот. Ошо улакчылардан да байкап калам. Бирөөсүнүкү күчтүү болсо, бирөөсүнүкү күлүк болот. Бирөөсүнүкү кички болсо, бирөөсүнүкү чоң болот. Ошолорун карап мындай кызыгып кеткен. Анан азыр айтып калдың ошо улакчылардын карап деп, анан өзүң кайсы улакчыларды көрөсүң, кайсы улакчылар жагат сага? Сейитбек Анарбек уулу жагат. Сен мисалы ушул эжеңдей болуп, оюнга барганда, көкбөрүгө барганда, мисалы Бегмайда улакташып, ошол жакта кызыгып, аттарды минип жүрөт экен да. Сенде да ошондой учур болобу? Кээде ташып калам, же аркасынан жүрүп калам. Мындай күйармандыкка барам да көбүнчө. Бирок сен мисалы азыр байкасам, мындай Бегмайдай көп кызыкпайт окшойсуң, бул тармакка. Мындай кызыгуум бар, бирок эжемдей физикам жок. Анан кийин негизи бул Бегмай айтып калды да, мен окуу болуп аткан учурда эгерде улак болгонун бир жактан угуп калсам, барып ошол жака үйдөгүлөргө айтпай кетип калам депчи. Сен дагы мисалы мектептен чыгып улакка барган учурларың болду беле? Жок. Сенин эң эле ушул эсиңде калган бир ат үстүндө кызыктуу учурларың болду беле? Мисалы кулап калганың же башка кызыктуу учурлар болду беле? Мен бул үй жактан эле минип атканда, жаңы минип баштаганда кулагам. Ошондон бери көп кулай элекмин. Анан алдыда сенин кандай пландарың бар? Ушул тармакта сен дагы кеткиң келеби же башка тармакка кызыгасыңбы сен өзүң? Жок. Чоң мындай мектепти бүткүчө пока что улак эле. Мектеп бүткөндө модель болоюн деген оюм бар. Кеттик.
Өзүңүздөр көргөндөй эле азыркы учурда менин жанымда Бегимайдын атасы Бактыбек мырза турат. Саламатсызбы? Саламатсыңарбы? Айтып берсеңиз, ушул Бегимай эмне болуп кызыгып калды эле бул көкпөр оюнуна? Мен бул кызыкканы балам улак тартат. Анан ошол менен улакка барып, бул ээчичи мени мен да барам деп. Ошо ээчитип жүрүп эле ошо менен кызыгып кетти. Мурун кичирээк кезинде машина менен барып көрүп келчи. Анан азыр уже былтыртан бери Өзү барып ойноп калыптыр да, э? Жок, өзү ойной элек, өзү айылдын ичинен эле, сыртка чыкканда тартпайт. Азыр кички жашта 15ке жаңы чыкты. Анан күчтөн баштап бизде ээчип ат менен аламандарда ээчип жүрөт. Түнкү саат аламан 11-12ге чейин болот. Ошондо ээчип жүрөт. Анан кичинен эле жакшы көрчү. Кичинен баарын атка минип мингичимин да. Анан ошондон кызыгып алышты окшойт. Байкесине катуу болеть этет барганда. Байке мындай кылып жүрүп деп. Ошончо ээчип жүрүп эле үйрөндү. Негизи өзүңүздөр көкпөр ойнойсуздарбы? Мисалы айылда болсун же мындай аламан убактарда сиз оюн көргөзөсүзбү? Эми аламан азыр тартпай калдым. Айылдагы убактарда кес-кесте тартып коем. Балдардан ат тартса тартып коем атат. Анан азыр Бегимай айтып калды да 6 бир тууганмын деп. Анан кийин Бегимай ортончусу экен. Бегимайдын кыялы кандай негизи? Ат үстүндө ойноп жүрсө мүмкүн. 6 баланын кыялы ар башка 6-онуку тең. Бул Бегимай өзгөчөрөөк да. Бул кандай жагынан десем болот эми. Бул ар бир киши менен тил табышып кете алат. Общительный. Анан ичинде кири жок адам деп койсом болот го дейм. Тарынганын да билбейт. Азыр ушсаң сразу эле унтат, ары караганда унутуп коет. Анан бул общественность жакшы көрөт да. Көп киши менен жүргөндү, общение кылганды аябай жакшы көрөт. Анан негизи бул көкпөр оюну мындай карап турганда кооптуу оюн да. Негизи анан бул Бегимайдын ойногонуна сиздер каршылык көргөзөсүздөрбү же убагында көргөзүп азыр көнүп калдыңыздарбы? Эми убагында муну мынчалык кызыгып кетет деп деле ойлогон эмеспиз. Анан ошо көбүнчө ээчигенде быйыл ээчип калды да. Анан бул мен базарга барганда базарга барып ошол жерде жаңы сатылып аткан аттарды минип, ошолор менен аттарды урдурушуп, анан ошол жерден көрүп, айылдагы мындай кичирээк улактарга боло берет экен деп анан бу жерде өзүбүздүн инилерин тартканда ошолор менен кошуп тарта берет. Андай чоңураак улактар тартпайт. Андай улак барганда жана улакташып жүрөт да. Кызыккан үчүн, э? Кызыккан үчүн. Анан муну көп эле эми баары эле билет менин кызым экенин. Ат сураса ат берип коюшат. Анан улактычтарда да мен Бегимай чыстап кел деп коет. Ошо барып чыстап келет, ошо ыраазы болуп. Андай улактарда байкесин шернелери болгондо ошондойлор тартышат. Тартып уруксат берем. Чоң улакка азыр болбойт, өзү жакшы да. Анан негизи эле азыр мисалы бир жаштар жакшы жагынан көрүнсө, анан спонсорлор чыгат го, мисалы Бегимайга бир ат берели дегендер болду эле же башка жагынан жардам берели дегендер болду эле? Жок, андай болгон эмес. Бул тегеректегилер эле тааныч. Өткөндө интернетке чыгып кетип ошондон кийин эле таанылып калды го. Аты десе өзүнүн 2 аты бар, байкесиники бирөөнү Бегимай минет, мен минем, андан кички кыз да минет. Анан байкесинин 2 аты бар. Ошо 4-өбүзгө 4 атты алып келгенбиз да негизи. Анан Бегимай ушул мындан кийин дагы ушул жаатта жүрөм, ойной берем десе каршылык көргөзбөйсүздөр да? Жок, мен каршы болбойм. Наоборот, эми кандай болуп калат билбейм, болобу болбойбу. Азыр ат менен кыздар бизде аябай көбөйбөдү. Анан кокус команда ачылып калса, командага деле кошом. Эми бул бир жагынан кандай десем, бул деле спорттун бир түрү да. Анан ар биринин өзүнүн кыялы болот экен, бул атты аябай жакшы көрөт. Ат жакшы көргөн немеге тоскоолдук кыла албайсың. Бул азарт деп коет го, мисалы көкпөргө бир кызыгуу пайда болуп калса, ушул көкпөрүн таштай албайсың деп, э? Ооба, азарт. Мен ушу 9 класста окуп жүргөндө ушул жерде байке бар, ошол үйрөткөн мени ат бакканды, ат чапканды, ат таптаганды, улак тартканды.
ушу 9-класстан бери тартам да. Анан кийинчерээк ортодо бир 10 жыл атым жок болуп калып тартпай калгам. Эми бир 3 жылдан бери кайра ат алып, тиги балам улактартып жүрөт, ошого ат алып берип, ошонун аркасы менен мен да айылдагы оюндарга барып тартып коем. Нургүл эже, Бегимайдын кыялы жөнүндө айтып бериңизчи. Бегимайдын кыялы кандай? Кыялы Бегимайдыкы эме аябай боорукер. Анткени менин 6 балам бар. 6сынан эң боорукерлүү кызыбыз ошо Бегимай да. Каягына эметсек да мындай башкачараак өзү. Бегимай мектепте кандай окуйт мисалы? Мектептен башында жакшы болчу, анан азыр эми өтө деле начар эмес, бирок ортодо да. Анан негизи эле бул кыз кишинин ушул ат үстүндө жүргөнү, көкпөр ойногону бир аз кооптураак. Мисалы оюнга кетип жаткан учурда сиздер коркпойсуздарбы? Жибербей, каршылык көргөзүп? Көргөзөбүз, бирок болбойт. Атасы ээрчип кетип калат. Анан негизи мындан кийин дагы ушул ат үстүндө мисалы ат чапмайларга, кыз кумайларга түшөм деп, ушул тармакта жүрөм десе каршылык көргөзбөйсүздөрбү? Эми көргөзбөйбүз го. Өзүнүн келечектеги тандаган нерсеси болсо. Анан башка балдарыңыз дагы мисалы көкпөр ойнойт экен да. Негизи ушул кыздарыңыздын, балдарыңыздын бул атка болгон кызыгуусу эмнеден улам келип чыкты деп ойлойсуздар? Мисалы мурда жайлоого чыкчыңыздар беле? Жайлоого чыккан жокпуз. Ошо бир жылдары атасы мал баккан. Уй багып ошондо Бегимай ошо жүрдү, жайы менен атасынын жанында. Атка кузуу атасынан, атасы ошо башынан улак менен кызыгып, ат таптап, атты улакчыларга даярдап ушинтип жүрчү убагында. Андан кийин балам кетти. Балам деле азыркы убакка чейин ошо менен ооруйт, баласы дагы. Ал дагы бир канча жолу травма алып, азыр дагы деле болбойт. Андан кийин эми кызым. Бул десе мындан кийинки дагы баары эле да. Ошо улуу кызыман башкасын баары эле кызыгат. Анан негизи өзүңүз кызыгасызбы ушул тармакка, көкпөргө? Мен жок, көп деле кызыкпайм. Булар менен кош эле көргөнү болбосо бирок. Бир эсиңизде калган учур болду беле? Мисалы, балдарыңыздан бир травма алып келип, аттан кулаган учурлары. Мисалы, эми эне жүрөгү аябай эле жумшак болот го негизичи. Эркек баламда болгон. Ошо Калинге барышып, Калингде чоң улак болуп, анан баламды ат тээп, ошо өтүкчөн больницалап, 3 больницага барып, баары отказ берип, ошондо асты 3,5 саат, үстү 4,5 саат операция болгондо ой эмесинен, оозунан мындайдан ат тепкен, ошо баягы ичине кирип кетип, ошондо аябай коруп калганбыз. Анан атасына ошо атын сатып кирсек, кайра эле тиги кошунан барып атын боогун чыгарып минип, мындан кайра койдон кайра ат кылып, ошо менен кайра бүтүп калдык да. Көкпөр оюну бул негизи азарт болуп калат го, ошон үчүн тартыла беришет. Мен азартка башында ишенчим эми, бирок азыр ишенем, аябай ишенем, потому что атасынан билебиз азарт экенин. Атасы, баласы, кыздары. Баардыгы мындай айтканда атка жакын. Атка жакын, бөтөнчө жакын атка.